Assalamu alaikum dostlar, көпөргү ормандары, жылкы сүйүүчүлөр. Мынакей достор, биз азыр Бишкек шаарында объездной Алматинкадан ылыйраак Ленский деген айылдабыз. Бул жакта мал сарайлар. Бүгүн Кудай буйруса Россиядан келген мыкты бээлерди көрсөтүп беребиз. Мынакей достор, Кудай буйруса баштайбыз. Каналга катталып, лайк басып, колдоо көрсөтүп кетиңиздер. Салам алейкум достор, дагы бир ирет. Мынакей. Азыр биз тааныштырууну баштайбыз. Бул жерде Россиянын Краснодар шаарынан келген жылкылар, бээлер, арасында байталдар, бооздор дагы бар. Жалпы канча баш таксыр? 12 баш, 14 башка кийин экөөбүз сат. Жалпы азыр бул жерде 12 баш экен. Мынакей кулундар менен кээ бириси бооз. Арасында 3 жаш байталдар бар экен. Будёнду. Мынакей могул бээ менен тааныштырсак, бул будён экен. Аралаш ошондой. Мынакей. Бул 3 жашар, а? Жок, 3 жашар бул эмес, бул энеси бооз. Бул энеси, ушунун баласын көрдүк эле биз, а? Кызы. Ну, ошо алдыңдагы 3 жашар будён. Так, ну 3 жашар ушул. Мынакей Бооз, туйындап туруп, бооз экен. 3 жашар бе. Ошондо будён менен кайсыл аралаш булар ошондо? Польша. Польша менен будён аралаш, а? Эми бул жерде ар кандай англичан аралаштар дагы бар экен, а? Ошондой? Араб менен, мына көк бээлер араб менен аралашып калган. Кулундар менен. Мынакей. Ну, жаңасы байтала, жаңасы ушул, а? Жаңачма. Мынакей. Жолдо туулуптур кулуну менен. Мынакей достор. Бул азыр эле көрсөтүп өттүк. Бул будён менен Польша. Полшанын аралашкан бээ экен, кулунду бээ. Жолдо тууп койгон. Ошондо канча жаш азыр бул? 3 жаш. 3 жаш. Бышты экен да. Мынакей кеттик анда, достор. Мынакей. Бул жерде будён менен Полшанын аралаштары бар экен. Мынакей могул кара кашка, туягак. Бунун жашы канчада? Бул 7-8 жаштагы дейт. Кулунду бул дагы? Алды дагы. Мынакей. Туйындап туруп. Эмчеги. Бул экөө окшошко, бир тууганбы? Бир бээлер да. Мынакей достор. Кулак башы бүтүн, туяктары бүтүн. Мынакей. Ушунун кулунун могул жанды бараткан кулуну, а? Ушул канча айлык кулун ушул? Мына кашка. 2 айлык болуш керек. Дерсик экен, а? Жаныбар. Мынакей кулунун карагылачы, чекчейген. Кулуну да ургач экен, мынакей. Жана бир эки мыкты байтал бээ көрүп аттык эле. Кайсыл эле баягы? Бирөө бооз эле го? Нолар. Могу тоор, а? Ал энеси нол. Могул, а? Могул. Бул деле аралаш да? Полша менен. Будён менен Польша аралаш, мына экөө. Могу экөө. Мынакей. Биринен бири калышпаган. Сөбөктүү, бийик
Uшу тору бенин бою канча бар? Bir orta esep. Ölçөp көрдүңбү? 70'ten öyle. 1.70'ten ha? 75'ke var kalıp da değil mi şu? 3 yaşar baytal. 3 yaşar. Бул кысырбы? Bu yıl Эми качты да качса. kaçtı, ha. Булар могу Россиядан келген ушул жылкыларды негизи беби кандай болсо дагы биздин могу аба ырайга бат эле ылайыкташабы? Именно Краснодар, Ростов біздің климатқа тура келет да. Бат көнөт, а? Мынакей могу бышты байталды карагылачы жигиттер. Мынакей. Туяк башы бүтүн. Булар жош келет окшойт да, качпайт го? Енесі. Могу тоору энеси, э? Енесі. Качкан, да? Ошондо азыр дээрлик жарым эле ошол Полша менен Будён аралаш окшойт булар, а? Ушундай араб, английский аралаш жалаң каны бар. Кандуу жылкы бар. Кандуу жылкы бар. Мынакей достор, бул араб менен Будён аралаш, а бул? Английский. Англиспи, э? Англичан. Ал жерде жылкы Так, кулуну кайып кетти, могу, а? Кулуну. ушундай араб менен аралашкан тайлары. Могу көкчү, ак. Şu arap менен аралашкан жылкы да. Бул кулуну жок ба? Кулуну му? Могу, гүл сары экен да кулуну. Мынакей достор, мына бир сыйра көрсөтүп, тааныштырып өттүк. Кыскасы жылкылар аралашкан кандуу жылкылар. Араб Будён аралашкан, Полша менен Будён аралашкан жылкылар. Мынакей. Баары ден соолуктары жакшы. Бүтүн туяк башы. Bir gün болду. Мынакей келгенине бир күн болуптур, мына Кудай буйрса. Мынакей. Бул дагы английский аралашкан. Мынакей колундары жаңы тоолган. Ошо мынакей достор, мына Кудай буйрса. Мен эсин номерин описанияга калтырам. Дарегин кандай кыласыздар, бааларын жөнүндө айтып өтөйүн. Баалары 2000ден баштап 7000 доллардын тегереги болуп атат. Эми ал так кесе айткан жок, Кудай буйрса. Аларман келсе, атты жылкыны көрүп баалап, ошол жерде келишим баада баалап алсаңыздар болот. Ошол достор, кыскасы мынакей тааныштырып өттүк. Дареги боюнча дагы ошол телефон номерден сураңыздар, себеби мен дагы өзүм биринчи жолу келип атам бул жака. Арентер Алматинка объездной таможный жака жүргөндө Ленский деген айылдан бурулуп кетет экен. Мен телефон номерин калтырам, Кудай буйрса, ошол жактан байланышып өзүңүздөр каалагандай келишим баада сүйлөшүп алсаңыздар болот.